واللي Bismillahirrahmanirrahim. Alamlarda jaratuvchi, oxiratda esep hisobdan adaletli sotib olgan, barlig'ida jaratgan Alloh taologa cheksiz maqtovlarimiz bo'lsin. Alam so'nggi payg'ambarlardan sultoni bo'lgan Allohdan suyukli quli payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallamga salom salovat duolarimiz bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli musulmon birto'g'anlar, Amonat Maras teleberisi sizlar ko'rib жатқан Star telekanalida o'zining tuz efirini boshlayib, mana o'sha teleberisida ko'yg'ili suralarimizga doimo Qur'ondan oyatlari bilan payg'ambarimizning hadislari bilan javob berib kelgan Qirg'izistondagi Sunnat diniy uyumining prezidenti Nazarbekov Ilazbek Maqsudovich ustozimiz biz bilan anamizga ustoz savozni boshlasak. A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Bismillahirrohmanirrohim. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz odatimizda o'tgan kishini qaytalay ketsek, o'tgan жолугушубузда bizim eldegi ayırıkça жаштарга болгон тарбия жөнүндө сүйлөп келип токтогондок, ошондо азыркы күндөгү жаштардын ал акыбалы, диний түшүнүгү, тарбиясы, ыйманы ушу тууралуу сөз болгондо. Бул негизинен жаштарга биздин бере турган баа алхамдулилла жакшы деген баа. Ушунчалыгына шүгүр. Мусулмандар дайыма ар бир кичине болсо дагы бир аз ийгилик болсо ошого шүгүр кылыш керек, канаат кылыш керек. Кудайга шүгүр ушунчалыгына дагы деп дайыма Аллах Таалага шүгүр айтып туруш керек. Жаштардын азыр ушунчалыгына шүгүр. Негизинен берген бааларыбыз жакшы эле. Аллах Таала мындан ары дагы ыймандарын күчөтсүн. Анан кейбирлери болуп атат эми баягы бузукулук кылып, жаман жолдордо жүрүп, Кудайга сыйынбай, жана көчөлөрдө мурда мындай кыргыз жаштарында жок болчу. Азыр көчөлөрдө баягы кыз жигит кучакташып туруп алып, элдин көзүнчө ошогон бийин жамандар болуп атат. Азыраак жанагы баларды бузуку деп атасак болот да, ошондойлор болуп атат. Бунун себеби эмне дегенде, себеби жана өткөндө айтканбыз, кайталоо катары. Биздин элибизге дин Аллах Тааладан Жабраил алейхиссаламга берилип, ал пайгамбар алейхиссаламга берип, пайгамбар алейхиссалам сахабаларына берип, аманат кылып берип отуруп, сахабалардан, биздин аталардан, жете, жото, бала бубалардан келип отуруп бизге жеткен. Ошондо муун, ар бир муун кийинки муунга ушу тарбияны, ушул аманатты, мурасты берип өтүш керек. Биздин элде бир муун өзүнүн аманатын аткарылбай калды. Биринчи муун, экинчи муунга тарбиясын бере албай калды. Себеби коммунисттер ошол кездеги саясат, 70 жылдык саясат буга катуу тыюу салды. Ошон үчүн биринчи муун, экинчи муунду тарбиялай албай, көбү жанагы атууга кетти, түрмөлөргө кетти, түрмөдөн ары жок кылынды. Биринчи муундун көбү көчүп кетти ар кай жака, Афганистанга болуп кетти, Түркияга кетти, ар кай жактарга, Кытайга кетти. Ошондор кетип калышты. Андан кийин экинчи муун өзүнүн үлүшүн, өзүнүн энчисин, тарбиясын ала албай калды. Ала албай калгандыгынын себебинен үчүнчү муунга бере турган эч нерсеси жок. Азыр экинчи муун
Үчүнчү муңа тарбия бермектирсин өздөрү билбейт, динди түшүнбөйт жана өздөрүнүн дагы жүрүш туруштары такыр эле шариатка кээде кыргыздын эле салтына дагы коошпойт, туура келбейт. Ошон үчүн биз жаштарга ыраазы болуп, дагы Кудайдан тилеп, ыйман берсин деп дуа кыла беребиз. Жаштар рахмат, азыр өздөрү аракет кылып, мечиттерди толтуруп, өздөрү сабак берилип аткан жерлерге барып, сабактарды алып, ушинтип аракет кылып аткан убактары. Алхамдулилла, ушунчалыгына дагы шүгүр дейбиз. Мына ушулар жөнүндө өткөндө бир аз сөз кылган элек. Анан теле көрүүчүлөрүбүздөн келген бир суроого жооп берип келе жатып, жарым-жартылай дегенде убактыбыз түгөнгөн эле. Ал ушул Москвада кыргыздардын талак, нике ушул маселесине карата болгон мамилелери, ушул маселедеги көйгөйлөр тууралуу берилген суроо эле. Чындыгында азыр ушундай жакшы эмес, жаман нерсе болуп атат. Кыргыздар бүтүн дүйнөгө тиричилик нагынан тарап кетишти. Бул себеби эмнеден болду? Себеби шариатта жок, элдин салтында жок, куру намыска жетеленип, баласын үйлөгөндө катар-катар машиналар менен загазга чыгарып, чоң-чоң тойканаларда миңдеген адамдарды чакырып той берип, ыксыз чыгымдарды сарптап, анан бири-бирин атаандашып, бири менен бири өтөм деп айрыкча түштүктө абдан катуу кетип атыптыр. Бир үлгүдөгү, бир түстөгү, бир маркадагы 7 машина же 10 машина кошо чыгат экен. Алардын ар бири бир саатына 3000 сом алат экен. Мына эми колунда бар бирөө баласын ушинтип үйлөдү дейли. Анан буга анын достору дагы атаандашат да. Достор да атаандашып келип, ата менин досторум ушундай кылып загызга чыгып атат. Мен да ошондой кылам десе, ал жаш бала түшүнбөйт. Ал акча кайдан келип жатат, менет ал бул деген ысырап, арам халал билбейт ал жаш бала. Ал айтат, менин балдарым, досторум ушундай кылып чыгып атат, мен да ошондой кылам дейт. Анан бечара ата-эне, бечара деп атабасак болбойт. Бечара ата-эне аргасы жок. Ошол байдыкындай кылып туруп өткөрүп берем деп атат дагы. Акчасы жок, мал мүлкү жоктугунан үйүн коюп, эмнесин коюп болсо да банктан кредит алып туруп, анан баласынын өтүнүшүн аткарып, ошо балам кичирип калбасын, балам башын жерге салбасын деп өткөрүп берип коюп, анан кийин баласын келинди киргизип алып, баласынын үйүнө отургузуп коюп, анан кредиттен кутулуш үчүн анан кийин Россияга, башка жактарга кетип атат. Ал жакка кетип атат да мынтип, ал жакта аялы, ал жакта күйөөсү бул жакта. Же тескерисинче. Анан кийин баягы жөн жүрө алышпай, анан бирөө менен сүйлөшүп жүрүп кетип, ал билинип калып, анан талак берип, анан ажырашып, ушундай көйгөйлөр болуп атат. Дагы бир ушу кыргыздын ар тарапка тентип кеткендигинин дагы бир себеби, мына той болду, экинчи себеби өлүк көмүү. Өлүк көмүүдө дагы ыксыз чыгымдарды сарптап, ысыраптар кетип, орто эсеп менен карашынан баштап жылдыгына чейин 500 миллиондой сом кетип, 2 жылкы бир 20 кой кетип, ошентип көмүп болгондон кийин атасын жапасын көмүп алып эле банктан алган кредитин карызын төлөш үчүн бул да кетип атат Россияга. Анан кийин үй бүлөлөр ажырашып атат. Эми бул жактан мындай байкап карап көрсөк болбойбу? Пайда зыян канчалык? Ушул тойлордун, ушул өлүк көмгөндөрдүн пайдасы канча болуп атат, зыяны канча болуп атат? Менимче пайдасы көрүнбөй деле жатат. Пайдасы жок. Зыяны мындай болуп, акыры түбү барып, үй бүлө ажырашып, балдар жетим калып, анан кийин чоң-чоң жаман нерселерге алып келип атат. Чоң-чоң кырсыктар болуп атат. Канчасы өлүп калып, өлүп келип атат.
чет мамлекеттен, канчасы таяк жеп адам катарынан чыгып калып атат, жоголуп кеткени канча. Мына ушунун баары куру намыс айдап атат. Болбосо эгерде биз тойду шарият боюнча бир кой союп өткөрүп, өлүктү көмгөндө эч нерсе сойбой эле жөнү дуа кылып барып көмүп коюп келип турсак эле, бул жердеги рызкы өзүбүздүн айлык майыналар, айлык акылар тапкан ташкандарыбыз жегенге жетет эле. Жеп ичкенге, кийим кечиге кенен жетмек. Ушу элге чачамда анан кийин Россияга тентип кетип атышат. Атасы менен апасы каардыбы, эми Россияга барбаса болбойт. Себеби бул жерден аны көмө албайт. Ушундай болуп атат. Ошондон кийин эрди катын алыста болуп калгандан кийин мындай сокулук, мындай ажырашууларга себеп болуп атат. Эми нике. Бул никени мындай ойлошубуз керек биз. Нике деген бул түкүнчөнүн аялы, түкүнчөнүн күйөөсү деген эле аныктоочу. Бир аныктай турган эле бир процесс деп нерсе деп ойлошубуз керек. Нике деген бул ибадат. Аллах Тааланын алдында кулчулук, мойнубуздагы парз. Жана никени жакшы кармап, шариатка ылайык нике кыйылып, шариатка ылайык никени тутуп өмүрүнүн бою жакшынакай карап өтсө, ага Аллах Таала сыйлык берип, ал бейишке кирет. Эгер никени баягындай жапма нике, чапма нике кылып эптеп бир бала кылып кыйып коюп, анан аны оңой көрүп, бир эле майдан чүйдө нерсе болсо эле талак деп жиберип туруп, анан башкага чыгып, анан дагы нике кылып, ошентип оюн көргөн же жеңил мамиле кылган адам тозокко түшөт. Нике мусулманды же бейишке жетелеп бара турган, же тозокко түшүрүп кое турган ибадат бул. Нике дегенде ойлонуп коюшубуз керек. Тозоктун отун, жоопкерчиликти эртең Кудайдын алдындагы ошо никенин жоопкерчилигин унутпашыбыз керек. Талакты берүүнүн өзүнүн эрежеси бар. Бир талак деш керек. Бир талак дегенден кийин аял күйөөсүнүн эле үйүндө калыш керек, бир ай туруш керек. Бир ай өткөндөн кийин жана айыздан тазалангандан кийин дагы экинчи нике талакты бериш керек, экинчи талак. Дагы бир ай күйөөсүнүн эле үйүндө калыш керек. Экинчи хайыз келип, экинчи хайыздан тазалангандан кийин үчүнчүнү бериш керек. Үчүнчү анан кийин бул акыркы чечүүчү болуп эсептелет. Биринчи талактан кийин, экинчи талактан кийин 3 ай мөөнөт ичинде жарашкылары келсе, никеси жок эле жөнү жарашып алса болот. Ал эми биринчи, экинчи талактан кийин 3 ай өткөндөн кийин жарашабыз деп калса, кайрадан нике кыйып анан жарашыш керек. Өзүнчө атайын эреже бар да. Мына устаз, ушуга байланыштуу суроолор келген экен, ошолорго да жооп берсеңиз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына сиздер көрүп жаткан Аманат Мурас теле берүүсү болуп жатат. Ушуга кандайдыр бир суроолоруңуздар болсо, Аманат Мурас маймылча майыл чеки туруу дарегине кат аркылуу суроолорду жиберсеңиздер болот. Мына бизге келген суроолордон устаз: Ассаламу алейкум устаз. Исламда кыз жигит болуп жүргөн болобу, убактылуу нике кыйып, Пайгамбар Айшенебизге нике кыйган сыяктуу. Экинчи дагы ошого катар: Ассаламу алейкум устаз. Телефон менен берген талак түшөбү, телефон аркылуу талагымды алдым деп турмушка чыгып жатышкан келиндер, алардын күнөөсү канча? Москвадан ажырашкандар көп болуп жатат деп, мына ушу Москвадан да келип атышат каттар. Ошо жооп берсеңиз экөөнө. Исламда кыз жигит болуп никеси жок сүйлөшүп жүрүү ал тыюу салынган. Баягындай свидание кылып, жолугушуп, ээн жерлерде калып, караңгы түндөрдө жүрүшүп, таң аткыча бир жерлерде жүрүп, андай исламда жок. Ал тыюу салынган. Шариат боюнча кыз жигит ошо бирин-бирин үйрөнөбүз деп чечкенден кийин, алар биринин кошуналарынан, тууган уруктарынан ошо бири-бири жөнүндө маалымат алыш керек. Ал кандай кыз, жакшы кызбы, пейили кандай, уруу кандай, берки кыз дагы, кыздын туугандары да жигит кандай деп тууган уруктардан маалымат алыш керек. Эзелтен шариат боюнча келаткан салтыбызда да ушундай. Себеби көпчүлүк жалган айтпайт. Жакшы кыз болсо жакшы кыз дейт, жаман болсо жаман дейт.
эми ушул жерде жаштар өздөрү жапжаш болуп туруп, турмуштук тажрыйбасы жок болуп туруп, мен сүйүп калдым деп эле бир караштан. Анан кийин тууган уруктарына айтпай эле, алар менен кошо тандоону өзү жүргүзүп туруп эле үйлөнүп алып анан ажырашып калып атышат. Шарият боюнча тандоо деген жалпы коомдук тууган урук менен кошо болуш керек. Көпчүлүк эч качан жаңылбайт. Калк айтса калп айтпайт дейт. Ошондон кийин нике бекем болот. Ошон үчүн кыз жигит болуп жүрүү жок. Адегенде бири-бирин туугандары, тааныштар аркылуу изилдеш керек. Экинчи, өздөрү дагы 3 ирет жолугушууга уруксат берилген Пайгамбар алейхиссалам тарабынан. Ошол 3 ирет жолугуусунда өздөрү бири-бирине өздөрүнүн кемчилигин өздөрү айтыш керек. Мен мисалы операция кылынган жерде так бар, шырам бар, тыртык бар деш керек. Менин мындай белим бар. Же болбосо мындай түнү уктаганда коңурук тартат экенмин деген өзүнүн кемчилигин айтыш керек. Аны жашырбаш керек. Аркада беркиде айткандан кийин эгер ошол макул болсо, анан кийин нике кыйыш керек. А бизде болсо жок, өзүнүн кемчилигин жашырып туруп алат, такыр билдирбейт. Кандайсыз сиз десе, мен жакшынакаймын дейт. Мен эң эркек айтат, менден өткөн жакшы жигит жок дейт. Бул чөлкөмдө. Кыз айтат, мен өзүм айсулумун дейт, менден өткөн жакшы кыз жок дейт. Ушул жерден дагы шариятка туура келбей калып атат да. Ошон үчүн эгер жолугуп бири-бирин изилдеп аныктаганга убакыт керек десе, булар күндүзү элдүү жерде, паркта болобу же базарда, остановкада болобу, эл көрүп турган жерде сөз угулбай турган узагыраак жерге барып алып сүйлөшө берсе болот. Бирок өздөрү көрүнүп туруш керек. Эң калганда Пайгамбар алейхиссалам тыюу салган, бир эркек бир аял эң калганда албетте үчүнчүсү шайтан болот деген. Шайтан келе калат да алардан дароо ошол жерден сокулукка, күнөөгө түртөт. Бул ушундай. Экинчи, Пайгамбар алейхиссалам Айша энебизге нике кыйып коюп, анан 2 жылдан жашашкан. Булар көп мусулмандар ушуну эме кылып атат да. Ушуну эске алып туруп, ушуга жаап туруп, ушу биз дагы ушундай кылсак болобу дегенде болуп атат. Бул эми мисалы зарылдык болуп калса, жана кыз бизде бул деле бизди эзелтен элибизде тажрыйбада салтта колдонуп келген. Болуп коюп деген. Болуп койгон. Мисалы, сенин кызың менин балам алып берем дегенде, ал экөө мектепте жүргөндө эле сөйкө салып коюп, же болбосо болуп коюп ошондой кылган. Бул ошол эле. Эми бүгүнкү күндө дагы али шарттары боло элек болсо бирге жашоого. Анан ошону элеп болуп коюшу нике кыйып койсо болот. Нике кыйып коюп, анан кийин мүмкүнчүлүгү шарты болгон кезде бирге жашашса болот. Бирок ал нике кадимки шарттары менен так шарият талап кылгандай нике болуш керек. Мечитке келиш керек, кыздын атасы отуруш керек, күбөлөр болуш керек, жигит кызга махыр белек бериш керек, милдеттүү түрдөгү белегин. Аллах Таала Куранда дайындаган белегин. Аллах Таала Куранда айткан, никенин алдында кызга белек берилген, ал өзү талап кылганча деген. Кыз өзү никенин алдында белек талап кылат. Мага мынча сом бересиң, же мындай нерсе бересиң, анан никеге макулмун деп. Ошону бериш керек. Демек ошол шарттарын баарын толук аткарган никени кыйып койсо, анын эч немеси жок. Анан өздөрү каалаган кезде жашай берет. Анан талак маселеси, жана телефондон, СМСтен талак деп сурашыптыр. Азыр муну айтпадыкпы? Талак берүү 3 ирет, 3 жолу берилет. Мындай эрежеси менен. Мисалы эмне үчүн айттык? Хайыздан тазалангандан кийин деп. Аял хайыз көрүп турган кезде талак бериш болбойт, ал зулумдук болот ага. Жана боюнда бар кезде талак беришке болбойт. Ал да зулумдук болот. Талак түшөт, бирок күнөөкөр болуп калат талак берген киши. Ушул учурда.